Кыргызстанда оңурлуу таксилерди айдаган жарандарга, айдоочуларга машиналарды айдабагыла, машиналарды жоготкула, анан акча таппагыла деп канча жылдан бери аракет кылып келишет. Башы 2005-2007 жылдары башталган. Анан 2015 тыюу салабыз деп 2020 жылга жылдырылган. Анан 2022 жылдын аягы билесиздер, жогорку кеңешке булар мыйзам киргизип, ал мыйзам өтпөй калган. Элдин үнү жетип, эл өкүлдөрү эл тарапты колдоп беришкен. Эми аз убакыт көп өтпөй мына кайра кабинет министров, бул кыргыз өкмөтү өзүнүн токтому менен жаңы мыйзам киргизип жатат. Кайра эле оңурлуу таксилерди айдабагыла деген таризде. Ошогон каршы чыгып, ошол демилгеге биз каршыбыз деп айтышыбыз керек. Күнү 21 февраль саат 11-де Горький паркында жолугуш болот. Ошол күнү Бишкек шаарынын 3 жагынан автопробег болот. Саат 11-де жолугабыз. Өзгөчө оңурлуу таксилер менен нан тапкан, үй бүлөсүн баккан, кредитин төлөгөн, квартирасын төлөгөн айдоочуларга бул тиешелүү. Себеп дегенде азыр үнүңүздөрдү жеткизип айтып, бул нерсеге бөгөт койбосок, эртең күнү толук тыюу салып салышы ыктымал. Ошон үчүн 21 февраль саат 11-де Горький паркында бул Исанова Рыскуловага келиңиздер. Оңурлуу такси кызмат кылган адамдарга тийбегиле деп айтабыз.